Мен дайыма бір дуа қыламын. Дуа қыламын, мен айтамын. Баяны Кабадан таваф қылып баратсам, біреу тоқтады. Ұстаз, тоқтады. Айбай, мына ем бала екен. Тоқтады ма? Не десем, айтыңыз дейді. Срочно айтыңыз дейді. Емне деген дуа қылып атасыз дейді. Мен де ошоны қыламын дейді. Анан мындай қарап күнәлап айтатам, мен мындай дуа қылып атам деді. О Алла, ушул Кабаны айланып аткан, таваф кылып аткан канча сенин кулуң болгон болсо, ошонун баардыгы таза, эң эле күнөөкөр мен. Ушул таза адамдардын кылып аткан амалы, дуасынын берекети мен амалымда, мен дуамда кабыл кылды дуа кылам десем, баягыларды ал устаз дейт. Ушул. Муну канча жыл кылайын кайрычы? Айтатам сага, өмүр бою кылсаң да жетпейт. Кайсы мажлиске кирсең, мына ушундай дуа кылла. Отырасың ал жерде ичиңен, я Алла, ушул жерде таква адам берекеси менен, ушул жерде сабакты кабыл кыл деп коем, я Алла. Жүрөктү ар бир уккан адам жүрөгүнө киргизип сал дейм, Жөдөсүңөрбү? Биз бирибиздин кадырыбыз ушул адамдык кадырыбыз. Качан гана сен башкалардын амалын, башкаларды өйдөрөк койсоң өзүңө, сен чыныгы адам болуп баштайсың. Эгерде качан сен адамдардан өзүңдү да кошпашсаң, анда сен айбансың. Чын акмаксың, надансың, жахилсиң, илимсизсиң. Илимиң туруп илимсиз, кара, илимиң туруп байлыгың бар туруп кедей, акылың бар туруп акмаксың. Жөдөсүңөрбү? Бул мен айткан жокмун муну. Муну чоң Хасанул Басри рахималлах чоң бир аулия зат ушинтип айткан экен.